Endi бүгүнкү сабагыбыз иншалла зекет. Зекет бул дагы исламдагы 5 фарздын бирөөсү. Исламда негизинен 5 фарз бар, ошонун бирөөсү зекет. Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала ар дайым намаз менен зекетти чогуу айтат. Акимус-сала ва атуз-зака. Акимус-сала ва атуз-зака. Экөө ар дайым чогуу келет. Өзүнчө дагы Аллах субхана ва таала баяндайт. Бирок көпчүлүк учурда бир 30га жакын жерде Кур'ан-ы Каримде намаз менен зекет бир келет. Ошон үчүн намаз кандай фарз болсо, зекет да ошондой фарз. Намазды ким инкар кылса кафир болот, динден чыгат. Ошондой эле зекетти да инкар кылган адам динден чыгат, кафир болот. Намаз кандай фарз болсо, зекет дагы ошондой фарз. Аллах субхана ва таала бизге фарз кылган. Инкар кылган адам кафир болот, бербей жүргөн адам күнөөкөр, фасык болот. Зекетке нисабы жетип, зекет бербеген адамдар чоң күнөөкөр болуп эсептелет. Кур'ан-ы Каримде көптөгөн аяттарда, хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зекет бербегендердин өтө абалы оор, жазасы оор болот экендигин, жазасы оор экендигин баяндаган. Ошон үчүн зекет балдар ибадат болгондо дагы чоң ибадат. Бербей койсоң чоң күнөөкөр болосуң. Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала айтат: зекетин бербегендер ойлобосун биз жыргап жашап атабыз деп. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Zeketini berбей жүрүп, биз жыргап жүрөбүз ойлобосун дейт. Ал зекет баягы малы мүлкү байлыгы кыямат күнү алардын мойнуна кишен болуп тагылат дейт. Аллах субхана ва таала азап берет дейт. Башка аятта, хадисте, аятта да келет, алардын ошол алтындары, күмүштөрүн эриткенден кийин ошол эриген немени жезди, алтын, күмүштү алардын денесине куюлат дейт. Беттерине, жүздөрүнө, жамбаштарына, арттарына, бүт баарына куюп, ошо денесини ошо менен эритип азап берилет дейт. Ошон үчүн зекет бербеген чоң күнөө, чоң азапка душар болуш себепкер болот. Андан сырткары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимдин малы болсо, ошо малынын зекетин бербесе, төөсү болсо, төөсүнү бербесе, кою болсо, коюнун зекетин бербесе, кыямат күнү көтөрүп келет дейт. Келип мага кайрылат дейт, я Мухаммад деп. Мен айтам, мен Аллахн сага жеткизгенмин, эми шафаат кылбаймын деп айтамын дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кыямат күнгү шафааттан да махрум болот. Нисабыга чейин айтканмын, зекетин бер деп талимдер берилген, сен берген жоксуң, эми мага малыңды көтөрүп келбегин деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси да бар. Ошон үчүн зекет бул чоң ибадат. Зекет бербей коюшлук өтө чоң күнөө. Өтө чоң күнөө. Зекет бербеген адамды фасык деп айтылат исламда. Фасык жакшы эмес, жаман адам болуп эсептелет. Ошон үчүн бүгүнкү сабагыбыз иншалла зекеттин вужубу да болот. Кайсы учурларда зекет важип болот, андан кийин кайсы нерселерден берилет, качан берилет, буларды иншалла бүгүнкү сабакта окуйбуз. Иншаллах азиз. Зекет деген сөз араб тилинде бул закка юзакки деген сөз тазалоо деген сөз. Закка юзакки тазалоо. Кад афлаха ман тазакка. Куранда келет. Кад афлаха ман тазакка. Ошол өзүнү тазалаган адам чыныгы бактылуу адам дейт. Ошон үчүн зекетти аталып калган себеби, зекет берсең малың таза болот. Калган байлыгың, мүлкүң таза болот. Зекет бербесең ошол малдын бүт бардыгы хабис болуп калат. Жаман малга айланат. Афаттар, жамандык бардыгы келиши мүмкүн. Ошон үчүн зекет бергенде биринчиден не болот? Биздин малыбыз таза болот. Биринчи маанасы зекеттин тазалоо деген, тазалык деген маанасы. Экинчи маанасы нуму. Нуму дегени өсүп туруу деген сөз. Өсүп туруу деген сөз. Зекет бергенде адам баласыга Аллах субхана ва таала зекет берген себептүү малына береке берет. Малы өсөт, малы көбөйөт. Биз ойлойбуз, акылга салып, зекет берип койсо малым азайып калды деп. 40 койдон бирөөдүн бердим, азайып калды ойлойбуз, жок, андай эмес. Акыйкатта зекетти бергенден кийин Аллах субхана ва таала не кылат? Малы мүлкүңө береке берет. Малың берекелүү болот. Аллах субхана ва таала өстүрөт, берекесин берет. Ошон үчүн зекет деген сөздүн лугавий маанысы, сөздүктөгү маанысы бул некен? Өстүрүү, берекелүү болуу, тазалоо. Зекетте бүт маанысы табылат. Бергениңден кийин, ошол нерселерди бергениңден кийин зекет не болот? Сен малы мүлкүңдү тазалаган болосуң. Аллах субхана ва таала ошол 5 фарздын ичинде 3 түрлүү ибадатты айткан. Биринчиси ибадат бадания, дене менен ибадат кылабыз. Бул намаз. Намаз, орозо, бул ибадат бадания. Денебиз менен берилип Аллах субхана ва таалага ибадат кылабыз.
Ekинчisi ibadat maliye deydi. Malımız menen, canımız menen, malımız menen ne kılabız? İbadat kılabız. Bu zeket. Zeket, üçü, sadaka fitr, bular bardığı ne bolot? Maliye ibadatlar. Malım canımız menen biz ibadat kılabız. Üçüncüsü muştaraka minel beden vel mal. Dene menen de bolot, canın malı menen bolotkan ibadat var, al hac. Hacga barganda akçаңды sarptayсың, özüңдө barasың, özüңdө kıynalasың, canı mülküңdü sarptap, anan hac kılasың. Oşontup Allah subhanahu wa taala ibadat üçkө bölgөн. Эми бүгүнкү биз окуйдуган ибадат бул зекет, мали ибадаттар. Адамдын малыга тиешелүү ибадаттар. Зекет кимге важип болот? Кантип важип болот десе, уламалар айтат, зекет байларга важип болот дейт. Жөнөкөй эле барык адамдык эмес, байларга важип болот. Азыр айтабыз, байларды ким деген, байлардын дагы адамдын 2-3 түрү болот. Ошол 3 түрлүү, 4 адамдын өкүмүн билип алыш керек. Ар бир адам кайсыл мен немеге түшүп келеткенмин таразыга билиш керек. Байдын өзүнчө өкүмү бар, орто жашаганын өзүнчө өкүмү бар, кедейдин өзүнчө өкүмү бар, өтө кедейдин өзүнчө өкүмү бар. Адам ушул 4 түрлүү болот. 3-4 түрлүү болот. Ошол ар кимдин өзүнүн жекече өкүмдөрү бар шариятта. Ошону билип алса эле өзгө керектүү нерселерди билет. Ал эми бизге бүгүн окуйган сабагыбыз бул ушул зекет сабагы бул ушул байларга тиешелүү маселе. Зекеттин важип болушунун бир шарттары бар. Биринчи шарты мусулман болуш шарт. Биринчи шарты мусулман болуш шарт. Ибадат ошон үчүн бир гана мусулман берет. Кафир адам зекет бербейт. Эгер бир адам кафир абалында зекет берип, кийин мусулман болсо деле зекети жарабайт. İslam keltirgенден кийин кайра зекет бериш керек. Себеби ал учурда берген учурда мусулман эмес эле. Ошон үчүн мусулман болуш шарт, бул ибадат, мусулман адам гана зекет берет, кафирдан зекет жүрбөйт. Экинчиси балих, балагатка жеткен адам болуш керек. Эгерде жаш бала болсо, балагат жашына жете элек, же балагатка жете элек, анда ага дагы шарият не дейт, зекет бергенге буйрубайт. Жаш бала балагат жете элек. Балагат жашы бүгүнкү күндө 15 жаш. Кыздарга да, балдарга да 15 жаш. 15 жашка чейинки балдарда, кыздарда балы мүлкү болсо, байлыгы болсо, аларга зекет фарз эмес. Зекет фарз эмес. Зекеттин фарз болушу үчүн шариятыбызда балагат шарт. Негизи эле ибадаттардын бүт баарына балагат шарт. Балагат жашына жетпеген жаш балдарга, жаш кыздарга шариятыбыз зекет бергенге буйрубайт. Ошон үчүн аларга өзүгө да буйрубайт, алардын валисиге да буйрубайт. Зекет бербейт алар. Демек, экинчи шарт эмне экен? Балагатка жетүү шарт. Балагат жашына жетүү же балагат жетүү шарт. Үчүнчүсү акыл. Акылдуу адам зекет берет. Акылы жок, жинди адам болсо зекет бербейт. Бир адам бай, байлыгы көп, бирок акылы жок. Алла Таала акылын алып койгон жинди адам. Ал адамга зекет фарз болбойт. Фарз болбойт. Ал адам зекеттен марфуул калам зекет алып бербейт. Төртүнчү шарты хур. Кул адам дагы зекет бербейт. Эгер бир адам кул болсо, ал зекет бербейт. Хур болуш шарт. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө дүйнөдө кулдар жок. Элдин баары Кудайга шүгүр баарыбыз хурбуз. Бешинчи шарты бир жылга чейин тура турган нерсе болуш керек. Бир жылга чейин тура турган нерсе болсо, ошого зекет берет. Эгер бир жылга жетпей турган нерселер болсо, бербейт. Мисалга көп чөптөр, тарбуз, коон, бадыраң, помидор, башка нерселер, булар бир жылга турбайт мисалы. Турбаса, анда аларга да зекет берилбейт. Бир жылга туруш шарт, ошол нерсенин бир жылга турушу шарт. Бул канчанчы шарты болду? Бешинчиси. Алтынчы шарты хавланул хаул дейт. Бир жыл айланыш шарт. Ошол бир жыл айлангандан кийин зекет бересиң. Мисалы, бүгүн бир адам зекетке мыгдарына жеткен болсо, кийинки жыл ушул убакыт каралат. Ошол убакытта дагы бир жыл айланды, ошол малы мүлкү турган болсо, ошол адамга зекет берет. Анан зекет дагы бир жыл айлангандан кийин 2,5% гана берилет. Баарын бербейт. Бир жылда болгону 2,5 гана пайыз беребиз. Мисалы, бир адамдын 100 000 акчасы болсо, бир жылда ал адам канча берет? 2,5 миң акча берет. Болду. Бүгүн 2,5 миңди биз бир отуруп чай ичип коюп атабыз. Тойго апарып жок кылып атабыз. Бут кийим алып кийип коюп атабыз. Зекетке келгенде кышайып калабыз. Ой, бергин кебейле, кыйналдым, менде жок, бербей койсом болобу деп, бербегенин аракетин кылабыз. Ал эми зекетке шарт бир жыл айланыш шарт. Бир жылдан кийин дагы баардык балың бер дебейт.
жарымını бер, 10'dan 1, 5'ten 1 бер дебейт. Болгону канча? 2,5%. 2,5% Allah Taala бер дейт. Ошол 100 000 акчаң болсо, 2,5 миң сом bir жылда бер деген сөз. Демек, 6-ncı şartım ne oldu? Bir жылда bir берилет. Bir жыл айлангандан кийин. Жана бул жерде 7-ci şartı bir жыл дегенде жылдын башында, жылдын аягында нисап толук болсо болду. Жылдын башында, жылдын аягында. Ортосунда кем калса эчтеке болбойт. Мисалы bir адам мынабы декабрь айында байлыкка жетти, байлыгы бар, 300 000 акчасы бар дейlik. Акчасы бар. Анан иштеп атты, бизнес кылып атты. 6 айдан кийин акчасы кемип кетти. 100 000 акча калды, 50 000 акча калды. Кийин барып жылдын аягында кайра 300 000 жанан көбөйүп кетти. Эми биз ал адамга bir жыл айланды акчасына ал зекет берет деп айтабыз. Себеби bir жыл дегенде bir жыл бою акчанын турушу шарт эмес. Жылдын башында, жылдын аягында нисапка жеткен өлчөм болсо, ал адамга зекет беришлик фарз болот. Түшүнүктүбү? Эгерде баары жоголуп кетсе, жылдын ортосунда, жылдын аягы барып жоголуп кетти, анда бербейт. Бирок жылдын ортосунда азайып, кемейип, дагы жылдын аягына барганда кошулуп калса, анда ал зекет берет. Ошон үчүн bir жыл айлансын дегенде сөз жылдын башында, аягында bir жыл айланса жетет, ошо менен ал адам зекет бергенге милдеттүү болот. 8-ci şartı карзы болбош керек. Эгер карзы болсо, карыздан сырткары калган акчасы нисапка жетсе, анда берет. Мисалы bir адамдын акчасы бар, карзы да бар. Эгерде карзын баарын төлөсө, өзү акча калбай калат. Нисапка жетпей калат. Анда ал адамга зекет фарз эмес. Карзын бергенден кийин дагы акчасы ачып турат. Карзын берди, кайра эле 200 000, 300 000 акчасы бар. Анда ал адам bir жыл айлангандан кийин ошол акчасына зекет берет. Демек, карза болбошлугу шарт. 9-cı şartı hacatı asliye дейт. Күнүмдүк турмушта керек болуучу буюмдардан ашыкча болуш керек. Күнүмдүк керек болуучу буюмдар шариатта hacatı asliye деп айтылат. Буларга зекет жок. Кийген кийимиң, жаткан төшөктөрүң, жашаган үйүң, минген улооң, машинаң, кызматчың, булардын бүт бардыгы биздин зарылчылыгыбыз. Haja asliye күнүмдүк турмушка керек болуучу нерселер. Булардан ашыкча болуш шарт. Булар бизге зарылчылык, шариат буга зекет деп важып кылган эмес. Ушулардан ашса, нисапка жетсе, андан кийин зекет бересиң. Өзүң муктаж болуп туруп зекет бер дебей шариат. Өзүңдүн зарылчылыгыңдан ашса, анан зекет бересиң дейт. Ошон үчүн hajatı asliyeden дагы ашыкча болуш шарт. Өзүңдүн кийимиңден, тамак ашыңдан, турак жайыңдан, жашаган үйүңдөн, минген улооңдон ашыкча болсо, эми зекет бересиң. Зарылчылык болбосо, аларга зекет берилбейт. Ошол байлык, малы мүлк адамдын мүлкүндө жана кабзасында болуш керек. Мүлкүндө жана кабзасында болуш шарт. Кээде мүлкүндө болот, кабзасында болбойт. Кээде кабзасында болот, мүлкүндө болбой калат. Мисалы буламылар буга мисал берет, мукатап. Мукатап деген илгери кул болгон. Кулга кожоюн айтат: "Сен мага ушу 100 дирхам берсең, төлө берсең, мага сени азат кылам" дейт. Мукатап деп ушуну айтылат. Анын иштеген акчасы болот. Ал акча анын мүлкү болбойт. Ошон үчүн ал акчага зекет важып болбойт. Себеби анын мүлкү эмес. Кожоюндугу да бербейт. Себеби кожоюндун кабзасында эмес, колунда эмес. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн мүлк, байлык кабзада, колунда болуш шарт, жана мүлкүндө болуш шарт. Эгерде кабзасында болуп, колунда болбосо, мүлкүндө болбосо, анда да бербейт. Мүлкүндө болуп, кабзасында болбосо, анда да бербейт. Түшүнүктүбү? Себеби ушул сүрөттө эле кожоюндун мүлкүндө, бирок кабзасында эмес, ал кимдин кабзасында, колунда? Мукатаптын, ал берилбейт. Ошон үчүн зекеттин дагы важып болушунун шарттарынын бирөөсү малы мүлкү, байлыгы ошол адамдын мүлкүндө болсун, жана колунда да болуш шарт. Мүлкүндө, өзүнүн колунда, тасарруфунда болуш керек. Анан ошол мал деп атпайбызбы, малга важып болот деп. Эми бул жерде дагы бир нерсени түшүнүп алгыла, акыркы дагы бир шарты, бир малга эки жолу өкүм келбейт. Бул деген сөз, сен bir жылда бир нерсеге bir жолу закет берсең, кайра эки жолу, экинчи жолу бербейсиң. Же болбосо bir жолу закет берсең, артынан үшүр бербейсиң. Кээ бир учурлар болуп калат, бир нерсеге үшүр бергенсиң. Кийин аны сатып калышың мүмкүн. Башка болушу мүмкүн. Анда закет берилбейт эми. Себеби бир малга bir жылда бир эле вазифасы бар. Ал бир эле жолу үшүр берилет, же закет берилет.
Экөө эки жолу үшүр, же эки жолу зекет, же үшүр менен зекет чогуу берилбейт. Бир жылда бир эле берилет. Түшүнүктүбү? Эми андан кийинки маселе мал кайсы нерселерге, кайсы байлыктарга зекет берилет деген маселе бар. Бул дагы өтө зарыл маселе. Буну да түшүнүп алгыла жакшылап. Негизинен шариатта 4-5 түрлүү мал мүлккө зекет берилет. Калган нерсеге берилбейт. Эң биринчиси шариатта алтынга, күмүшкө. Алтын, күмүш, акча, бизнестеги содадагы товар. Мына ушул төртөө. Мына ушул төртөөнө зекет берилет. Алтынга, күмүшкө, акча, сом, доллар, рубль жана неге? Бизнестеги товарыңа, содадагы товарыңа. Мына ушул төртөө бир жинс болот. Мына ушул төрт нерсеге зекет берилет. Андан кийин бешинчи нерсе үшүр. Жерден чыккан нерсеге берилет. Буну үшүр деп айтылат. Андан кийин жаныбарлардан 3-4 түрлүү жаныбарга зекет берилет. Төөгө, уйга, койго. Жылкында кошуп коелу, жылкыга. Болду, ушул гана нерселерге зекет берилет. Башка нерсеге зекет берилбейт. Өтө көп нерсе эмес. Болгон ушул эле нерселер. Эми ушулардын баарын айтабыз. Алтын, күмүш, акча, товар. Содадагы бизнестеги. Мына ушул төрт нерсеге негизинен бизнесте болгон нерселерге эмне кылынат? Зекет берилет. Эми алтын менен күмүштүн нисабы бар. Нисаб деген ошол деңгээлге жеткенден кийин өлчөмгө ал адамды бай болду деп айтабыз. Нисаб дегени ошол өлчөм. Кимди бай деп айтабыз десе, шариатта өлчөм бар. Өлчөп койгон. Кимдин баягы малы мүлкү, байлыгы ошол деңгээлге жетсе, аны бай дейбиз. Жетпесе, аны бай эмес дейбиз. Түшүнүктүбү? Ушуну нисаб дейт. Сахиби нисаб деп ушуну айтылат. Мисалы, алтындын нисабы 20 мискал, 20 дирхам, динар. 20 динар алтындын мискалы, эмеси, мыктары, өлчөмү. Бир адамда 20 динар акчасы болсо, ошого бир жыл айланган болсо, ал адам зекет берет. 2,5% 40-тан 1 зекетин берет. 20 дирхам, динар бүгүнкү күндө уламалар 85 грамм, 87 грамм дешет. 85 грамм десек, мисалы, 85 грамм десек, анда 85 грамм алтыны бар адам бай деп эсептелинет. Ким ошол 85 грамм алтын же ошонун акчасыга ээ болсо, ошол заматтан баштап ал адам бай. Эми бир жыл карайт эми. Бир жылдан кийин ошол акча барбы, жокпу? Ошол акча турат, андан көп болсо ал адам зекет берет. 85 грамм алтын бүгүнкү күндө мисалы 250 миң дейлик, орто эсеп менен 250 миң акчасы бар адам мисалы бай болуп эсептелет. Бай. Ошол заматтан баштап бир жыл айлангандан кийин ошол акча жанынан көбүрөөк болсо, ал адам эми жалпы суммасынан канчаны берет? 2,5% берет. Бул зекет. Бул алтыны зекет. Эми күмүш. Күмүштүкү 200 дирхам. 200 дирхамды уламалар 612 грамм дейт. 612 грамм 35 миллиграмм деп айтышат. Бул күмүштүн мыгдары, өлчөмү. Кимде 612 грамм күмүшү бар болсо, ал адам бай. Ал зекет бериш шарт. Ал бербесе күнөөкөр болот. Аны дагы акча менен чагасыңар, күмүштүн граммы канча болот, чаксаңар, эсеби чыгат. 50 миң, 60 миң канча чыгат. Ошончо акчасы бар адамга зекет беришлик эмне болот? Милдеттүү болот. Бир жыл айлангандан кийин ал дагы берет. Эми акча. Акча ушул экөөнү карайбыз. Акчанын өлчөмү ушул экөөнү каралат. Бул экөө накдайн дейт. Бул экөө жаралганда, хилкаттан жаралганда булар акча өтүп жаралган, алтын күмүш. Ал өзүнүн акыйкатын жоготпойт. Ар дайым алтын күмүш болуп тура берет алар. Накдайн. Ал эми акчаны ошого салыштырабыз. Ошол мыгдарчалык 85 грамм алтын, 612 грамм күмүштүн мыгдарчалык акчаң болсо, сом менен болсун, евро менен болсун, доллар менен болсун, сен байсың. Байсың. Эми бир жыл айлангандан кийин эмне кыласың? Ошол тапкан акчаңдын 2,5%-ны зекет катары бересиң. Товар андан кийинки маселе. Товар да ушундай. Товардагы акчага чабабыз, же алтын күмүштүн мыгдарыга чабабыз. Алтын күмүштүн салмагына, өлчөмүнө, же ошонун эмесине, акчасына чагып туруп, товарың ошончо болсо, мисалы 250 миңден ашык товарың болсо бүгүнкү күндө, сен байсың. Жалпы суммаңда ошончо мүлкүңдө ушунча акча бар, сен байсың. Эми бир жыл айланган болсо, анда сен эмне кыласыңар? 2,5% зекет бересиңер. Түшүнүктүбү?
Zeket ушинтип берилет. Албетте товар алганда товардын сатылуучу баасы менен берет. Алган баасында эмес, сатылуучу баасында. 100 сомдон алдың, 110 сомдон сатып атасың. 110 сомдон сен аны эсептеп зекет бересиң. Алган бааңда эмес, сатылуу баасында. Андан кийинки маселе алтын менен күмүштө ал кандай сүрөттө болсун зекет бериле берет. Алтын менен күмүш нисапка жетсе болду. Ал идишпи, ал куюлмабы, ал буюмбу, хатта ал кийим болсо дагы зекет бересиң. Ошон үчүн аялдардын тагынчактарына, сыргаларына, сөйкөлөрүнө, шакектерине, моюна таккан тагынчактарына, башкаларына, бүт барына эгер нисап жетсе 85 грамм алтын, 612 грамм күмүш зекет берилет. Берилет. Аны сатам деген жок, башка кылам деген жок, бирок аны колдонуп атат, берет. Хатта уламалар айтат, бир адам алтындан кийим тигип алды, кийип туруп. Же күмүштөн кийим тигип алды аялдар. Ошого да зекет берет. Алтын күмүштө кандай абалда болсо болду, ага зекет берет. Алтын күмүштүн куюлмасы каралат. Эгерде куюлмасы баягы кошулмасы көп болсо, анда ал товардын өкмү өтүп кетет. Эгер кошулмасы азыраак болуп, алтын күмүш көп болсо, ал алтын күмүштүн өкмүндө болот. Ошон үчүн ага эмне кылат? Алтын күмүштөй мамиле кылынат. Алтын күмүш үйүңөрдө турган кашык, бычак, буюмдар алтындан, күмүштөн ага зекет берет. Аялдардын тагынчактарына кайра айтам, буюмдарына, бүт барына граммы жетсе, алтын менен күмүштүн ага зекет берилет. Себеби булар Аллах субханаху таала негизинен фарз кылган буюм, бул нақдайын, бул нақд, бул өзү хилкатан нами, бул өсүп турат ар дайым, өсүп туручу нерсе. Ошон үчүн ага зекет берилет. Ал эми товарга келгенде, товарларда тижарат ниети болуш шарт. Товарда тижарат ниети болуш шарт. Эгер буюмду алдың, өзүңө зарычылыгыңа алдың, тижаратка эмес, зекет бербейсиң. Буюм алып аткан учурда ниет кылдың, ушуну алып сатамын деп. Бир машинени алдың, сатамын деп алдың. Эми зекетин бересиң. Алып аткандан ниетиң жол сатам деп, жөн эле алып койдуң. Кийим сатам деп койдуң, анда алып аткан учурда ниетиң жок болгон үчүн зекет бербейсиң. Товарды алып аткан учурда ниет болуш шарт. Алып аткан учурда ниетиң болсо, анда зекет бересиң. Алып аткан учурда ниетиң жок болсо, зекет берилбейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн зекет кайсы нерсе берилет экен? Алтын, күмүш, акча, содадагы товар. Оңой эле нерсе. Мына ушул төртөөбү бир жинс. Төртөөбү бир жинс дегени төртөөнү кошобуз. Бири-бириге жетпей калса, баарын толуктап туруп, нисапка жеткизип туруп зекет беребиз. Түшүнүктүбү? Кээде мындай болот. Бир адамда алтыны бар, нисапка жетпейт, 40 грамм. Күмүшү бар, алда жетпейт. Бираз акчасы бар, алда жетпейт. Товары бар, алда жетпейт. Бүт барын төртөөнү кошсок, бүт бардыгынын акчасы, суммасы 250 000 болсо, ал адамга зекет важип болот. Түшүнүңөрбү? Ал адамга эмне болот? Зекет важип болот. Буну ар бирини бөлүп каралбайт. Төртөөбү бир жинс деген маселе ошол. Не болду? Демек, не болду? Төртөөбү бир жинс дегени алтын, күмүш, акча, товар. Ар бири өзүнчө жетиш шарт эмес нисабына, өлчөмүнө. Түшүнүп атасыңарбы? Бул өтө зарыл маселе, билип алгыла. Алтынын биразы бар, күмүшүң биразы бар, акчаң биразы бар, товарың биразы бар. Баарыны кошсоң, ошол бир нисапка жетсе, алтындын нисабына, же күмүштүн нисабына жетсе болду. Зекет бересиң. Ушуну айтылат, бири-бириге кошулат деп китептерде. Бири-бириге кошулат деген сөз ушул. Ошол негизинде сен зекетти бергенге билдеттүүсүң, зекетин бересиң. Түшүнүктүбү? Ал эми төө өзүнчө бир жинс. Төө өзүнчө бир жинс. Уй өзүнчө бир жинс. Кой эчки экөө бир жинс. Кой эчки бир жинс. Төө менен төөнүкү меш мисал билесиңер. Төө менен уйду бири-бириге кошулбайт. Төөнү өзүнчө эсептейбиз, аны айтабыз өзүнчө. Уйду өзүнчө эсептейбиз. Ал эми кой менен эчки өзүнчө, экөө бир жинс. Кой менен эчкини кошуп эсептей беребиз. Мисалы бир адамдын 20 кою, 20 эчкиси бар. Экөөнү кошсо канча болду? 40. 40та бир кой берилет мисалы. Бере берсин. Кой бере эчки бере берсин. Себеби экөө бир жинс деген сөз. Ошон үчүн жинска бөлө турган болсок, болгондо 4 эле түрү болот балдар. Алтын менен күмүш, акча жана товар бир жинс, төө экинчиси, уй үчүнчүсү, кой эчки төртүнчүсү.
4 жыныс болады. Мына ошол 4 жыныстан зекет берилет. Түшүнүп атасыңарбы? Дагы бир нерсе бар, ал жерден чыккан нерсе үшүр. Анда зекет деп айтылат. Закатул арз. Ал Кудай кааласа анда окуйсуңар, ал өзүнчө. Анын өкүмү өзүнчө. Мына ошол болгону 5 нерседен гана зекет берилет. Аны дагы 1 жыл айлангандан кайра айтабыз. 1 жыл айлангандан кийин канча пайыз? 2,5%. Көп деле эмес. Көп деле эмес. Ошон үчүн зекеттен качпаш керек, бергенге аракет кылыш керек, зекетке жеткизгенге аракет кылыш керек. Зекет берген адамды сахи дейилбейт негизи. Зекет берген адамды баягындай берешен дейилбейт. Бул милдетин аткарып атат. Зекеттен сырткары кайрымдуулук кылган адамды сахи деп айтылат. Себеби ал милдетиң сенин. Ар бир адам бериш керек. Андан сырткары анан берешендик кылсаң, анан берешен болосуң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: сахи адам, берешен адам адамдарга жакын, Аллага жакын, бейишке жакын, дозоктон алыс дейт. Баягыдай сараң адам, бакыл адам элден алыс, Кудайдан алыс, бейиштен алыс, дозокко жакын дейт. Алла сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эч качан мал мүлк сактаган эмес. Келген малы келген замат таркаткан. Хатта ооруп аткан учурунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айшенебизге айткан: "Мени могу жерде 3 дирхам калган, ошону берип койгун" деп эскерткен. Ооруп атат өзү. Айшенебиз Пайгамбардын кызматында калып, кызматында болуп, унутуп калат. Кайра сурайт: "Айша, эмне кылдың?" деп. "Я Расулаллах, сиздин кызматыңызда болуп унутуп калдым" дегенде, "Берип кой" дейт. Анан айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Айша, мен Алланын пайгамбары болуп туруп, ушул акчалар менин үйүмдө калып кетсе, Алланын астында кантип барамын" деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын адаты келген акчаны бүт барып таркатып салган. Пайгамбардын мираста калган эмес, бүт баарын берип салган. Бул Алла пайгамбардын гана несі хусусияты. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ушундай берешен инсан болгон. Келгенде берген. Пайгамбар айткан: "Менин астымда Ухуд тоосундай алтын болсо дагы 3 күнгө калтырбастан бүт баарын таркатып бүтөм" деген. Ошон үчүн адам мусулман берешен болгонго аракет кылыш керек. Бергенге аракет кылыш керек. Бул эрежелер. Эми нисап деген түшүнүңөр да. Сахибе нисап деген. Эми ошол сахибе нисап баягы өлчөмгө жеткен адамды шариятта бай дейт. Эми ушул бай адамга шариятыбыз 6-7 нерсени милдеттүү кылат. Биринчиси зекет бергенге милдеттүү. Биринчи эмне экен? Зекет бергенге милдеттүү. Экинчиси хажга барганга милдеттүү. Ал бай хажга барат. Үчүнчүсү курбандык кылганга милдеттүү. Төртүнчүсү орозо фитир бергенге милдеттүү. Орозо фитир берет. Түшүнүңөрбү? Бешинчиси ага туугандары болсо, баягындай жакыр жашаган туугандары болсо, алар карашлыкта милдеттүү болот. Жакын туугандарын. Алтынчысы ага зекет алуу харам болот. Жетинчиси элден сурашлык да харам болот. Элден тиленип суранган да харам болот. Демек, бай дегенде түшүнүп алгыла шариятта ушундай 7 өкүмдү берет. Сен байсыңбы, нисапка жеттиби өлчөмгө? Эми сен мына ушул 7 нерсеге амал кылышың керек. Биринчи, 1 жылда бир зекет бересиң. Акчаны топтоп не кыласың? Хажга барасың. Милдетиң бул дагы. Байлыгың жетип барганга аракет кылсаң, жеткенге барып келгенге жетсе. Үчүнчүсү, курбанчылык важип буга, фарз буга да. Андан кийин орозо фитир важип, фарз. Андан кийин жакын туугандардын карашы бул да милдеттүү болот. 5 нерсе кыла турган нерсе, 2 нерсени кылбайт. Зекет ала албайт, жана суранганга болбойт. Түшүнүңөрбү? Бул байлардын нерси милдети. Баймын деген билип алыш керек. Ушу байлардын милдети бул. Экинчи маселе нисап гайры нами адамдар болот. Нисап гайры намини биз орто адамдар десек болот. Орто жашаган адамдар десек болот. Бай эмес, орто жашаган адамдар. Булардын да өкүмү бар. Орто адам деген эмне дегени? Анын байлыгы нисапка жетпейт. Бирок мүлктөрү бар. Өзүгө жетерлик, хажат аслиясы бар. Андан сырткары жетерлик, бирок нисапка жеткен байлыгы жок. Мисалы, бир адамдын 250 миң акчасы жок. Бирок 2-3 үйү бар. Жерлери алып койгон жерлери бар. Машиналары бар. Бирок зарылчылыкка иштеп атат, жөнүнө турат. Бирок өсүп аткан жери жок да турат. Эми ал адамды эсептесек, хажат аслиядан ашыкча мүлкү бар, бирок нисапка жетпейт, аны бай дебейбиз шариятта. Бай дейилбейт.
Бирок ал адамды шариатта ага дагы өкүмдөр айткан, ага 6 өкүмү бар шариаттын. 6 нерсени айтканга милдеттүү. Биринчи ал адам зекет бербейт. Себеби зекет кеткен жок да нисапка. Бирок ал адамга афзел, жакшырагы хажга барышлыгы. Ошол бир жерин сатып, хажга барып келген жакшы. Качан акча болот деп күтө бербестен, ошо бир жерини, машинасыны, турган акча буюмдары бар да хажат асылдан сырткары. Алар сатып барып келемсе, бул жакшыраак, афзел болот. Ага курбандык важип болот. Ага орозо фитир важип болот. Жакыр туугандардын карашылык да важип болот. Мына ушул 4 нерсе ага да важип болот. 3 нерсе закеттен башка. Орто жашаган адамдарга бардыгы бул да важип болот. Зекет эле важип болбойт, калгандар важип болот. Хажга дагы барган афзел, жакшыраак. Жана ошол адамга зекет алганга болбойт. Жана суранганга да болбойт. Элден тилемчилик кылганга да болбойт. Муну биз нисабы гайры нами болгон адам дейбиз. Шариаттын тили менен мындай айтканда, орто жашаган адамдар. Бай эмес, байдан төмөнүрөөк, орто жашаган адамдарга дагы шариаттын өкүмдөрү зекет бербейт, калган амалдар кылат. Курбандык кылат, орозо фитир берет, мүмкүн болсо хажга барып келген жакшыраак бүм сатып, жана башка маселелер болот, ага милдеттүү болот. Сураганга болбойт, зекет алганга болбойт, башка маселелер бар. Бул орто жашаган адам. Анан кедей деген адам бар. Кедей деген ким? Кедей деген адам ошол нисабы набида жок. Хажаты аслиясыдан ашкан эчтекеси жок. Эптеп жашап атат, же болбосо бир күндүк тамагы бар. Бир күндүк тамагы бар дейлик. Кедей адам бир күндүк тамагы бар, башка эчтекеси жок. Бул адамга азыркы айткан нерсе эчтеке важип болбойт. Зекет, хаж, курбандык, дагы эмне орозо фитир булар важип болбойт. Туугандарын караш важип болбойт. Буга зекет алган жайыз болот. Бирок буга дагы, мындай адамга дагы сураганга болбойт. Бир күндүк тамагы бар адамга элден чыгып, кол жайып, сураганга шариат уруксат бербейт. Болбойт. Түшүнүңөрбү? Бул канча? Бул кедей деген сөз болду. Үчүнчүсү, төртүнчүсү. Аябай кедей адам. Буну бир күндүк тамагы жок адамды аябай кедей адам деп айтылат. Бир күндүк да эчтекеси жок. Калды. Эми шариятыбызда буга эмне дейт? Баягы айтылган, жогору айтылганда эч ким важип болбойт буга. Буга эми зекет алса да болот, жана сураганга уруксат берилет. Сураганга дагы зарылчылыкка жараша. Зарылчылыкка жараша гана сураганга тиленгенге уруксат берилет. Мына ушинтип адамдар 4 тайфага бөлүнөт тургандар. Ушул адам өзүнү билип алса, ким кайсы немеге түшөт экенин, түрүнө жашоо жеңил болот. Бай болсоң, байлардын милдетин аткар. Орто жашасаң, ошолордун милдетин аткар, орто адамдардын. Кедей болсоң, кедейликтин акысын бил, түшүн. Аябай кедей болуп эчтекең жок болсо, анда эмне кыл? Баягы баардыгы важип болбойт. Зекет алсаң да болот, сураса да болот, бирок зарылчылыкка жараша, андан көп эмес. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн адамзаты ар бир адам өзүнүн деңгээлин билиш керек, ошого жараша шариаттын талаптарын билиш керек. Качан мага курбандык важип болуптур деп түшүнүп курбандык кылыш керек. Көпчүлүк адамдар бар, мен бай эмесмин, нисапка жетпейт деп курбандык кылбай коет. Жок. Нисапка жетпесе деле, биягында эмне болсо, хажат ахлидан сырткары буюмдарың бар болсо, анда ал адамга эмне болот? Курбандык важип болот. Орозо фитир важип болот. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн зекет деген чочулабаш керек. Зекетте болгону 4 нерседен бересиңер. Кайра айтам, көбүнчө алтын, күмүш, акча, товар соодадагы. Булар бир жинс болду. Кийин төөдөн, уйдан, кой эчкиден 4 болду. Анан 5-инчиси жерден чыккан нерсе, үшүр, аны өзүнчө айтабыз. Мына ушул болгон ушул нерседен берилет. Калган нерселерге зекет жок тугандар. Үйүндө кийик багып атасыңбы? Башка кылып атасың, кымбат баалуу жаныбарлар багып атасыңбы? Кымбат баалуу шурулар тагынып атасыңбы? Ага зекет жок. Зекет жок аларга. Албетте, ошол нерселерди сен бизнес кылам деген болсоң зекет бересиң эми. Алтын күмүштөн башка кымбат баалуу таштарды бизнес кылып атасың. Анда ал товарга кирет анда. Товарга кирген себепти бизнестен бересиң. Чоң кымбат баалуу жаныбарларды, жырткычтарды келип бизнес кылып атасың. Анда бизнеске кирет ал. Түшүнүңөрбү? Бизнес деген нерсе, соода бул аябай чоң тема. Анда тижараттын негизинде бересиң анда. Анан жөн эле багып аткан болсоң ага бербейсиң. Жөн эле аялыңа бир кымбат баалуу нерсе алып берип койдуң, алтын күмүштөн башка.
Aga tagına versin, aga zeketi yok. Altın gümüş bolsa, anda veresin söz türdü. Al kanday suretde bolsa ayırması yok. Buyum bu, kaşık bu, giyim bu, ne avalında olsun, kuyulgan mı, kuyulgan mes mi ayırması yok. Zeket bergenge toora keledi. Zeket uşunday nerse, emneken İslamdagı 5 farz bir yılda bir jolu berilet, 2,5% berilet. Kaçpagıla, kaçpaylık musulmanların barını Allah Teala bereşen kılsın, bergenge jetkizsin. Bergenge jetkizsin. Oşon üçün niyet kılıp, andan keyin nisabı nami bolgan adamdardagın zeket nafili berem dese bola beret. Gayri nami bolgan bolsa dele berem dese bergeni jakşı nerse. Allah Teala bergeni jakşı göret. Oşon üçün bergenge hareket kıla beriş gerek. Zeketten sırtkarıdagı nafili zeketler var da, oşolardan bergenge hareket kılış gerek. Düşünüңөрбү? Mına uşul zeket boyunça negizik usullar. İnşallah usul usullarda da jakşı bilseňer, köpdögön masale hal bolat Huda kalasa. Anan kalgandagı jüziyatlar var. Keyingi sabaklarda okuyuz inşallah. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente. Allah'a